Саясат, ички дагы, тышкы дагы, коомубузда чоң резонанс жараткан маселелер. Мамлекет башчысынын тигил же бул маселеге карата пикири. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын утурлай жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Ага 80ден ашуун ЖМКнын 170 өкүлү катышты. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дээрлик дароо эле суроо жоопторго өтүүнү сунуштады. Алгачкы суроо Пирамида телеканалынан. Сиздин президенттик ишиңиздин биринчи жылы артта калды. Дал ушул жылда аткарылган иштерге сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз, майып балдарыбыздын ата-энелери ошо баласын карап, же иштей албай, же каражаты жок, кыйналып жүргөн мына учурун артта калды десем болот. Мына ушул маселени быйыл өкмөт чечти. Ошол майып балдардын үйүндө отурган ата-энесине дагы бул аз болсо дагы буйруса буга кийин көбөйтөбүз, аз болсо дагы ушул маселе чечилди. Ушундай маселелер мына алдыга жыл андан сырткары мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяладык. Эмне үчүн жарыяладык? Эмне үчүн дегенде миграция бүт алыскы бийик тоол райондордон мына Россияга, Казакстанга, Чүйгө, Бишкекке мына келип атышат. Эмне үчүн кетип атышат? Эмне үчүн жумуш орун жок? Ал жерде өндүрүлгөн продукция кайра иштетилип, сатып алынбайт. Анын механизми жок. Ошон үчүн мына көбү кетип атат. Андан сырткары ошол жердеги жергиликтүү бийликке көңүл бурулбай талап кылабыз, алардын укугу, мүмкүнчүлүгү чектелип, ошол иштерди ишке ашыра албаган мына бул жагын карабыз, мыйзамды өзгөртүү киргизип атабыз. Биз аймактарды өнүктүрүү боюнча бул жылы биз бардык мамлекеттик органдардын көңүлүн аймакка жана болгон келип аткан кредит гранттарды жана бюджеттен болгон мүмкүнчүлүктөрдү аймактарга өнүктүргөнгө, бурганга мына ушуга жетиштик. Күтүлгөндөй эле тизмегейт аталган шайлоо учурунда Сооронбай Жээнбеков штабы коротту делген акчалар боюнча да суроо жаңырды. Алексей Васильевецкий аттуу адам шайлоодо иштегени үчүн $170,000 алганын чет өлкөгө чыгып кеткен соң билдирген. Ошол $170,000 алдым деп айтты. Алса келип жооп берсин да, эмне качып кетет. Мына азыр ички иштер министрлиги бул иликтөө ишин баштады. Биз сурап атат бардыгын тең. Келсин, жооп берсин, ким берди, ким алды, кимге берди, жооп берсин. Бул жерде бардыгы тең эле аппак киши, сулуу киши, начальник штаб Фарид Ниязов, ал мен жооп бермен тазамын дейт. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериш керек. Штабтын башчысы жооп бериш керек. Кийинки кесиптешибизди кызыктырганы КСДП Атамбаевсыз жыйындарына тиешеңиз барбы? Жооп жок. Экс-президент айткандай саясатчы Өмүрбек Бабановдун иши боюнча сүйлөшүү болгонбу? Бабанов боюнча эч кандай үч тараптуу дагы, эки тараптуу дагы сүйлөшүү болгон эмес. Мен Өмүрбек Бабановду билесиздер, КТРКда дебаттар болгон. Ошондо көргөнмүн, ошондо жолукканбыз, ошодон кийин мен көрө элекмин Бабановду. Анан экс менен экөө эмне деп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдашлар болду? Анда менде маалымат жок. Менин артыман эмне деп макулдашуу болду, эмне сценарий түзүштү, кандай сүйлөшөр болду? Ал эми менин проблема эмес. Ал ошо сүйлөшкөндөрдүн проблемасы. Залдагылардын кол чаап кубаттоосуна арзыган президенттин пикири да акыркы жылдары чоң талкууга айланып, азыркыга чейин аягы токтой элек саясатка байланыштуу. Тагыраагы досун сатып кетти деген сөздөргө карата позициясы. Мен бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргойм деп элге убада берген эмесмин. Мен элдин кызыкчылыгын коргойм деп убада бергенмин. Мени бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргобой деп сактын десе десsin. Кудайым мени ушу жалпы элибиздин, кыргызстандардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын саткандан Кудай сактасын мени. Кудай сактасын. Мен дагы Кабарчыларды кабатыргылган маселелердин дагы бири коррупцияга каршы күрөш тандалма болгон жокпу? Президент Жээнбеков ЖМК коомчулук көбүн эсе резонанстуу иштерге гана көңүл буруп, көпчүлүк иштер көз жаздында калып жатканын белгиледи. Айтымында Сооронбай Жээнбеков ыймандуу бийде тууган жок принцибин колдонот. Раим Миллион Кайман аты менен коомчулукка таанылган Раим Матраимовго карата мамилеси кандай? Да, план ошо областта мен иштеп турганда 56%га толуп турган. Тамажы, 56 ашкы менен. Жакшы дейт деп, ошодон кийин буяка алып келишкен өздөрү.
көтөрүшкөн да бул жака. Оштон алып келишпеди орун басар кылып тамаша кызматына. Алып келип бул жерде жүрдү, бу жерде иштеди. Жанда жүрүшпөдү. Мен ушуга таң калам да. Анан бул мен азыр угуп турсам, Фарид эле сөзү ким сүйлөбөсүн, баары тең эле. Алар аппак, эң жаман эле азыркы Жээнбеков жана калгандары. Андай болбойт да. Андай болбойт да. Калыс болуш керек да. Азыр көп чыгат, көп нерсе дагы. Мен угушумча. Коррупция менен күрөш системдүү жүрөт. Тийиштүү мыйзамдык база чыңдалууда. ЖМК өкүлдөрү кызыккан суроолордон сотторго карата даттануулар көп экенин байкаса болот. Мамлекет башчысынын атына да кайрылуулар сот иштерине байланыштуу. Соттордун көз карандысыздыгы күмөндүү болуп турса, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши кандай болот? Өмүрбек Чиркешев боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүм чечимин чыгарган, бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар. Эгерде жазса, ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин. Жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып калды да баарын тең. Дагы бир жолу Раим Матраимовдун хан сарайлары, президенттин бир туугандарынын таасири туурасында. Тагыраагы Асылбек Жээнбеков Ордо калаада кеңселерди ачып алып, кадр саясатына кийлигишүүдө деген кептер тууралуу. Тартып чыгаргыла Асылбек Шарипович боюнча эгерде ошондой офис болсо, маселе чечип атса, кадр чечсе, эгерде мамлекетке киришсе, белгилүү факты менен мен чара көрөйүн деп атпаймынбы? Эми Матраимов боюнча ушул суроону берип кой деген кишинин мегинде иштеген. Ал 8 жыл. 8 жыл иштешкен. Ошо Фаридтин жанында 8 жыл жүргөн, аралашып жүргөн. Мен айтып кеттим. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Баарын чара көрөм деп атам. Уктсаң, чара көрөм баарын тең, факты болсо. Бирок силер ошонун баарын тең алып келип, баягы сен убагыңда болду, сен күнөөлөс деген туура эмес да. Ал үйлөр салынса, мен убагымда салынган жок да. Туура айтамбы? Текшерем муну да, эмнеге текшербейм? Текшертем муну да буйруса. Журналисттер коомчулукта кызуу талкуу, түркүн түшкүмөл ойлор, такталбаган маалыматтар менен коштолуп, катуу талкууланып жаткан Кытайдагы кыргыздар туурасында да соол салышты. Жооп бул маселе кылдаттыкты талап кылат. Анын үстүнө алар башка өлкө жарандары. Ага карабай тийиштүү иштер жүрүүдө. Коррупциядан түшкөн каражат кайда кетет? Бала бакчаларды курууга, айрыкча ички миграция күч алган Бишкек чүйдө социалдык объектилерди курууга жумшалмакчы. Кол тийбестикти алуу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Андан коркпойсузбу деп кызыккандар да болду. Эми кол тийбестик боюнча Айгүл, эгерде бул чын эле Атамбаевга каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Каршы болмокмун чын эле. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Келерки жылга карата президенттин пландары боюнча суроо да жаңырды. Кийинки жылы башталган реформалар уланат. Түз инвесторларды тартууга, аймактарда таза суу, ирригация маселелерин чечүүгө басым жасалат. Кесиптештер арасында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кеңешти ким берет деп кызыккандар болду. Баарын угам мен. Угам, бар кеңештерди угам, аппаратты угам, баарын угам, бирок өзүм чечем арандашып. Белгилей кетчү жагдай бул жыйынга чакырылгандар бийликчил, оппозиция деп бөлүнгөн жок. ЖМК өкүлдөрү менен жолугушуу дээрлик 3,5 саатка созулду. Бул убакыт аралыгында 39 ЖМК кызматкери 80дей суроо берип үлгүрдү.